Бүгүн Саргамыш айылында жайгашкан эмканада эркектердин саны арбын. Анткени Ак Суу райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борбору тарабынан түзүлгөн мобилдик топ эркектердин ден соолугуна кам көрүү акциясын өткөрүп, айыл элинин мырзаларын кабыл ала башташты. Бүгүнкү бизде Кыргыз Республикасынын калкынын ден соолугун чыңдоо жана сактоо боюнча 2020 жылга чейин акция жүрүп жатат. Себеби бизде эркектердин ден соолугуна кам көрүү бул биринчиден калктын дагы эмеси болуп эсептелет. Ошондой эле бизде азыр эркектер көп ооруп атат, айрыкча бөйрөктөрү менен көп жабырканышат. Ошондой эле жүрөгү, давлениясы ушундай оорулар көп кездешип атат. Өткөрүлүп жаткан акция алгачкылардан болуп Кереге Таш айыл аймагынан башталган. Бул айыл аймагына 5 айыл карайт. Алар Кереге Таш, Саргамыш, Жергес, Кайрмарык жана Карагыз айылдары. Жүргүзүлүп жаткан акция акысыз өтүп, тери оорулары дарыгери, психонарколог, уролог, фтизиатр жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бейтаптарды көрүшүүдө. Бөйрөк чакташ арчаганда бир эме бар экен. Хранский бир деп атты эле. Нефритке. Билбейм ошондой. Баягы бөйрөктө кум бар болчу. Ошолор эмне болду экен деп. Мурдагы жылы бизге түшкөндө кум бар болчу да. Ошол чыгынбай көрүнбөй аткан анан азыр бар экен эми кум дагы эле. Ошол кайра лечение кылыш керек. Толук болбой калган бурунчу. Анан азыр ошол кумга каршы дары алыш керек. Көрүнүп чыктым азыр. Дарыларын жазып бердим. Калктын ден соолугун сактоонун жана чыңдоонун 2020 жылга чейинки стратегиясын ишке ашыруу максатында көрүлүп жаткан акцияга эле жеринде тургундар ыраазы. Алардын айтымында жеринде келип, алардын ден соолугуна кам көрүү иштеринин жүргүзүлүп жатышы келечектен көптү үмүттөндүрөт. Биздин мырзаларыбыздын, тактырларыбыздын, балдарыбыздын ден соолугу үчүн камылга көрүп аткан экен. Бир жума болот экен. Бул эң жакшы нерсе. Бул чындыгында ден соолукка кам көрсө өмүр узун болот дейт. Башка жакшылыктардын баары боло берсин. Ушу келген адамдарга да рахмат айтабыз, врачтарга да дайым эле бат-баттан келип турушун каалайбыз. Эркектердин ден соолугуна кам көрүү акциясы 15 июнга чейин уланып, эртең дарыгерлерден турган мобилдик топ Нововознесеновка айылына сапар алышат. Алар ал жерден бул айыл аймагына караштуу 6 айылдын мырзаларын текшерүүдөн өткөрүшөт. Гүлбарчын Молдоева, Жоламан Дүйшөнбеков, Ак Суу району.